Allah Taala'nın buyruğu olup buna bardız bir maksatda, bir niyette alış yakından atartıp, sapar qarıtıp, yaşыбызга карабай Allah Taala buyruk kılgan eken buna bir ay kurstaş bolup ayaktap atabız. Allah Taalaga көп şükürler olsun. Kırgızda aytat, oroktun başı açtıkka tiyse ayağına çıkpay koyboyt dep. Kандай болот деп баштадык эле. Кудай насип кылса деп ар кимибиз колубузга мына ажакелерден, устаздардан Кур'ан алып, жүзүбүз жарык бүгүнкү күнү ушу курсту аяктап отурабыз. Ушу сиздердин колуңуздан алган Кур'андар, сиздерден алган билим, насааттар ушу элге, журтка жеткирилген, ушул отурган инсандардын жүрөгүнө сиңген жакшы амалдардан болушту Алла Таала насип кылган болсун. Кудай Таалам эми биз баягы союздун адамдары болуп башкачараак түшүнүктө калдык эле, ушул жерге келип көндөнүбүз ачылып, келечектен үмүтүбүз чоң болуп атат. Сиздер мына Аллага жаккан иштерди кылып, эл үчүн, коом үчүн, мамлекет үчүн бир жаңы муун өстүрүп атыпсыздар. Мен мындай баягы пайгамбарлардын сахабаларында ушундай кулк мүнөз, ушундай ыйман болот деп китептен окуп жүрдүк эле. Азыр жашоодо дагы ушу сиздердин жамаатыңыздардан ошол нерселерди көрүп атабыз. Бул бакыт туугандар. Бул эң чоң бакыт. Мына алдыбыз 70-80ге чыгып, алиф ламимди ушу балдарыбыздан, неберелерибизден үйрөнүп атабыз. Ушулар прямо жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан калган сахабалардан, илимдүүлөрдөн алып келип бизге таратып атат. Бул деген нерсе чоң бакыт. Бул биз азыр эле барып, Куранды алып, үйгө барып бир мешитке отуруп алайлы деген оюм сөз эмес. Кудай кааласа акыретибизге дагы бир нурдун шооласы кабырыбызга түшкөндөй эле сезип атам да мен. Баягы оруч тамгасы менен окуп, намаз окуган башка экен дагы Кур'ан-ы Каримди колго алып, буну менен амал кылгандын айырмасы асман менен жерде экен да. Ушул күндү бизге көрсөтүп аткан бул жөндөн жөн келип калган жок. Динге, элге, иманга мээнет кылган, ушул отурган устаздардын, ушул отурган мынабы башка да бул жерде отурбаган дагы ушул жамаатка чоң ыраазычылыктарын айтышыбыз керек. Кудай буйруп насип кылса ушул жерде отургандардын баардыгы жөн кетип атышкан жок. Кур'ан колуңуздардан алды, бир, экинчи, ар кимдин жүрөгүндө, менин баамымда, менин оюмда. Ыймандын нуру толбосо дагы пайда болуп кетип атат. Эми сиздердин кылып аткан, жасап аткан, эл үчүн, коом үчүн жашап аткан ишиңиздерди Алла Таала колдогон болсун. Бул жерде бир эле окуп, бул жерде отуруш эмес, көп нерселерди көрдүк. Практически дагы көрдүк. Мына жасап аткан жанагы чарбаңыздарды көрдүк, балыктарды көрдүк. Мен сары балыктарды сиздерден эле көрдүм, башка жерден көрө эле келем. Бул жерден көрбөгөн нерселерди көрдүк. Эми сиздерге тил жетпей атат. Бир будан да бир жакшы сөздөрдү айткыбыз келет. Жүрөгүбүздө калды эми ал. Айтылбаса, тилибиз менен айта албасак да жүрөгүбүздө сакталып калды. Ажылыкка барып калдым эле. Ошо жактагы отурган миңдеген кишилер ушу Куранды кармап алып, ошол жерден окуп атса, ошолорду көрүп алып, эмне үчүн менде ушундай мүмкүнчүлүк жок? Мен үчүн ушуну окуй албайм деген ушундай эме менен ичимде аябай ичимде эме болдум эле. Ошол жактан ыйлап дуа кылдым эле. Ушундай мен Куранды кармап, ушуну окуп үйрөнүп, ушундай окусам экен деп. Анан ошондой мүмкүнчүлүктү мына ушул жерден көрүп атам. Ушул жакка келгенде көрүп атам ушундай мүмкүнчүлүк. Анткени ушул жер Карабалтадагы ушул Нур мечити, Карабалтадагы ушул медресе, Алланын мээрими түшкөн медресе экен. Куранды биз орусча варианты менен окуп атканбыз. Мына арабча ондай колубузга кармап окуган эмеспиз. Түшүнгөн эмеспиз. Мен Курандын ичин ачып көрүп, жана ичинде мындай жасууларын көрүп алып, ушуга кантип мээлер жетишет деп. Кантип тамгасын тааныйт деп ойлочумун. Анан Алланын кудурети менен сиздердин моякта жакшынакай карыкелер бир жуманын ичинде Куранга салып койду. Бир жуманын ичинде Куранга салып коюп, мына ошол Куранды окуп, ошону Ясинди окуп, Ясиндин 18 аятын жаттап койду.
Эми ошо балама сөз бердим. Мен мынакей баргандан кийин Ясинди толук жаттайм да, о карыкем айланып келген Иса деген балам. Ошо сага дуа кылам дедим. Жаңгыз жамаатка дуа кылам дедим. Анан мындай сөз бар да. Пайгамбарыбыздын айткан хадиси бар мынакей. Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп, кайра башкаларга үйрөткөн деп. Анан айтат ошол жерде. Аны Куранды дини анан руху таза адамдар гана кармаганга болот деп. Мына биздин да ошол мынакей денибизди, рухубузду тазалап, ар бирибизге бирден Куранды карматкан сиздерге миң мертебе рахмат. Анткени мына ушул жерден жаңгыс эле биз Куранды үйрөнүп эмес, биз ушул жерден өзүңүз айткандай бейиштик сыфаттарды алып кетип атабыз. Тозоктук сыфаттарыбызды таштап кетип атабыз. Мына ушул жерден биз кайнинин баарын үйрөндүк. Мынакей биз канча мектептерге барабыз, канча балдарыбызды окууга алып барабыз, бирок момундай ыкма, момундай мамиле. Баягы биз даватка барганда бизде мына ушул арабызда отурат. Биз бири аксакал айтып атат. Ушу даватка барсам да түнкү саат 3:30да ойгонуп, сом ошол карыкы балдар келип алып туруп, мага чайыңыз керек, эмнеңиз керек деп бүт барын түбүнө жүгүрүп кызмат кылып атат деп. Бизде да ошондой болду. Ошол киши айтып атат, мен ошол жерден туруп алып, тахажжудду окуп, ушул балдарга ыйлап туруп дуа кылдым. Келген бияка келгенибиз, буга чейин дүйнөнүн казанына кайнап келгенбиз. Эми бияка имандын казанына кайнап атабыз мынакей азыр. Дагы бир айтып кете турган нерсе, ушунчалык ынтымак, ушунчалык миңдеген кишилердин баары тең мынакей ушул баарыңыз сиздер, мынакей Усман уста сөзү баш болуп алып туруп ушул жерде. Миң кишинин бир сөзү бирдей эчтемке дебей, эң имандуу сиз, биз ассаламу алейкум деп бири-бири менен урматтап сыйлашкан эң жакшы нерсе. Мындай нерсе табылбайт. Эми ушул иманыбызды, ушул нурубузду, ушул жактан алган илимибизди ушул жакка таштап кетпей ала кетели. Жанакы устасыбыз айткандай, бейиштик сыпатыбызды алып кетели. Үйүбүзгө баарыбыз тең баягы мурункудай эмес, күлүп жайнап, нур чачырап кирип баралы. Кара балта нур мечит, алыс жактан суу кечип, курбандык кылып дүйнөнү окууга келдик биз чечип. Жөнөдүк кара балтага, салондо иномаркада, окуганы биз келдик отуруп алып партага. Нур мечит ислам чордону, тегеретте коргону, ыр жазып аны даңктайлы ушул ыйман ордону. Имам менен алымга, үйрөткөн бизди таалымга, эбегейс чоң алкыш кошкон тоодой салымга. Миң бир тууган, миң тааныш, баткен талас саргамыш, мындан кийин көргөндө болбой калат байкамыш. Коштошпойбуз нур мечит, кое албайбыз биз чекит, мечиттик жашоо уланат, бирөө келип бирөө кетип. Эс алуу берем каламга, кезек берем саламга, нур мечити нур чачат бүт дүйнөгө ааламга. Рахмат. Машалла, машалла. Алла разы болсун. Рамазан берекелүү айга туш келип, мен ушул жерде биринчи утугум Куранга түштүм, анан сакал койдум. Ошондо сүйүнүп кубанып турам. Анан ошондой эле бул жерден мен көрө көсөм болосун, уга улам болосун дегендей, мына ушу жаштарыбызды көрүп, ушул жердеги окуган талабаларды көрүп, ошолордон жакшы жактарды үйрөндүм, жакшы кулк мүнөздү үйрөндүм, устаздарыбыздан жакшы адептерди үйрөндүм. Мен айтарым, жашым улгайып мына 77-ге чыкканда ушул жерге келип, ушу бир айлыкка келгениме мен миң мерте ыраазымын. Менин намаздарды жакшы кушу менен окушка аракет кылып, окуп келдик, алдык Кудай кааласа илимдерди жакшы. Ушул жерди башкарган агайларга баарына рахмат. Бизи ушу бир ай жакшылап, жакшы окутту. Ар бир сабактын келгени ушунчалык кызыгып, мен 77 жашка чыксам өзүм кунт коюп, ошо тетелердин карандаш менен белги кылып, жазып, күнү сааттарын коюп койгон эмелерим болду. Мага бул эстелик болуп калат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен алыскы Нарын облусунун Актала районунан келгем. Өзүм ошол райондо калкты тейлөө борборунда сон ошол жакта эмгектенем. Эми мен Аллах Тааланын кудурети менен Аллах Таала өзү чакырып ушул жерге келип калдым. Анткени мен бул жерге келер келбесин дагы белгисиз эле ушундай ушу Бишкек шаарынан автобуна 130 км ылдамдыкта келатып, түнкү саат 11-де пешеходдон өтүп баратсам коюп кеткен эле. 6 жеримден сынык бар, бутум 3 жеринен чорт сынган, колум открытый перелом. Башка дагы бир топ залал келди эле. Анан мына Кудай Тааланын кудурети менен бутум эч операция болбой туруп бүтүп кетти, басып кеттим. Ушунчалык Аллах Таалама чексиз шүгүр кылам. Колум болсо мына таптатнакай. Анан Аллах Таалага дагы мактоолор болсун. Биз ушул
Аллах Таала үчүн мен өзүм 4 окуу жайын бүтүргөм. Анын экөөнү кызыл менен бүтүргөм, экөөнү көк менен бүтүргөм. Бирок бүгүнкү күндө 1 ай ушул Нур мечиттен билим алып, Нур мечиттен алган кагазыбыз менен менин жанагы мурунку окуган дипломдорумдун салмагын кылсам, мурункулар килограмм болуп калат. Ал эми Нур борбордон алган кагазым тонналап эсеп болот деп эсептейм. Анткени ушунчалык мен эч нерсени билбей жүрүптүрмүн. Бул жака келип билдим баардыгын. Кудай таалам ушунчалык бул жака келем деп чечим чыгаргандан кийин мага аз-аздан болсо дагы талант бере баштады. Акырындан бирткеден ыр жаза баштадым. Андан кийин ушул биз кана 28-inde даватка кетпедикпи? Даватта кетип Эркин сайда отуруп эле 2 март күнү таңкы ооз бекиткенден кийин эле мен уйкум келбей эле ушундай илхомдор келе баштады. Анан ошондо дагы мен даваттан келгенде дагы сиздерге айтып бердим эле. Анан бүгүнкү күнү дагы кече күнү ушундай Аллах Таалам берип, талантыма күбө болуп коюңуздар. Ассаламу алейкум мусулманым, жаратуучуң ким деп сизден сурайын? О Роббим Аллах Таала деп айтсаң, мен жалбарып жараткандан бата дуа кылайын. Келгилечи мусулманым, дин мээнетин кылалы, жараткандан алды күчтү тилден эмес жүрөктөрдөн сурайлы. Мусулмандар каалап келген бири-бирине жакшынакай дуаны, пайгамбардын сүннөттөрүн тирүүлүктө улайлы. Нур мечиттен намаз окуп, бата дуа кылалы, ынтымак-кут дүйн элине тынычтыкты сурайлы. Илим алып, дин үйрөнүп, кайра аны үйрөтүп, бүткүл элдин аң сезимин исламга буралы. Ар бир күнү тахажутта сурандым мен Алладан, туура мээнет кылса эгер аянбачы адамдан. Дин жолунда мээнет кылып такыр эле тынбагын, убактың бөлүп шайтандарга шалаакылык кылбагын. Кээ бир адам сүйлөй берет аргандай, даваатчысың сен аларга сынбагын. Аллам берген 6 сыпат жайылтып, кел даваатчы өз ишиңди тыңдагын. Ыплас иштен алыс болуп, хадиске көңүл буралы, жүрүм турум эрежени пайгамбардын сүннөтүнөн куралы. Мусулман, биздин максат илим алуу Курандан, илим берип зээнди ачуу, ал бир гана Кудайдан. Аллах Таалам мусулманга Куранды өзү түшүргөн, пайгамбардын сүннөтүнөн таалим алып сурагыла деген түшүмдөн. Абис пенде 1 ай окуп Курандан, жүрөбүзгө жүрөк менен ишен албай, адамга окшоп ак талаанын чилдесинде үшүгөн. Мусулманын кебиме кулак төшөгүн, ыймандуу болуп бейишке кир да өлбөгүн. Аллахым буйруп дин мээнеттен жолугам, Нур мечиттен алган хадис илимди жалкоолуктан топуракка көмбөгүн. Даваатчылар баарыңа айтам эскертем, териңерден бир аз чымчып сестентем. Эгер жазбага көтөрсөңөр, анда жылаан чакканы, бул да болсо билесиңер жин шайтандын капканы. Айылдан эле жакының келип, башыңдан ылдый куюп салат жугунду толгон чаканы. Андан кийин адал арам кайсы деп, жеп каласың кургатылган баканы. Ошондуктан өзүбүздү колго алып, ирети менен айталычы Курандан, адамдардын жүрөгүнө Ханафи деген чок салып. Намазыбыз бул бейиштин ачкычы, Аллах сүйөт мусулманды жалпысы. Илим алып, амалдарды жүргүзүп, биз бололу динибиздин жарчысы. Үйүңөргө сак саламат кайткыла, жамаатташтан салам дуа айткыла. Күкүрт талдай бир жарк этип күйбөгүн, таш көмүрдөй таптуу болуп жалбырттасың күйгөнүң. Дин мээнетин түбөлүккө кылалык, жин шайтанды жолотпосун сенин хадис сүйлөмүң. Кара балта Нур борбордон тазарды го ыйман менен жүрөктөр. Жоголду эйим түшүбүздөн шайтан сымал жүрөктөр. Руханий азык берген устаз агай аалымдар, бар болгула сиздер аман, ала тоодой динге кошкон салмыңар. Баарыңарга куттук айтам, маарек болсун келе жаткан айтыңар. Нур борборго жакшы тилек тилеймин, ааламга жетсин Аллах берген атыңар. Буга чейин көп чөйрөдө жүрдүк биз. Мен көп чөйрөдө жүрдүм. Мигрант болуп Москваларда жүрдүм.
бирок мындай чөйрө көрбөптүрмүн мен. Мындай таза чөйрө, мындай ынтымак чөйрө мен көрбөптүрмүн. Бардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун устаздар. Мен ар бир намазымда алакан жайып дуа кылам иншалла. Сизге окшогон адамдар, сиздерге окшогон адамдар. Алла өмүрүңүздөрдү узак кылыш керек да. Бизге окшогон Куранга түшө албаган, ыйманда жүрбөгөндөрдүн баардыгын ыймандуу кылып, баардыгына кызмат кылышыңыздар керек да сиздер. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Мен ар бир намазымда дуа кылам иншалла. Карыкелерден Алла ыраазы болсун. Карыкелер, мен 0 менен келгем. Мен сабакты деле жакшы окуп аптырмын. 1-2 класстарды деле жакшы окуп аптырмын мен. Бул жакка да 0 менен келгем. Бирок Алланын кудурети менен мен 10 күндө Куранга түштүм. 10 күндө Куранга түшүп 5-6 сүрө ыздабайт этип, мына бүгүн кунт талаасында тапшырдым. Алланын буйругу менен. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Мен Алла насип кылса бул жакка келип көп нерсени үйрөндүм. Үйүмө барганда ата-энеме кандай кызмат кылышты үйрөндүм. Иншалла. Семьяма кандай кызмат кылышты үйрөндүм. Мен үйдө өзүмчө бөлөк жашайм, бирок Кудай болуп турмун да мен үйдөчү. Мен көп нерсени туура эмес кылчумун экен. Мен Кудай болуп жүрүп турмун да үйдө. Көрсөм мен эч ким эмес экем да. Мен барып ошолорго кызмат кылам. Ата-энемдин эмес, даже келинчегимдин бутун жууганга дайынмын мен иншалла. Алла ыраазы болсун сиздерден устаздар. Өмүрүңүздөргө Алла таалам кенен берекесин берсин, сиздер көп жашаңыздар. Бизге окшогондорго тарбия берип көп жашаңыздар. Алла таалам өмүрүңүздөрдү узак кылсын. Жамаат барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Мен 73 жашка чыгып, 40 жыл прокуратура кызматкер болуп иштеп жүрүп, мына ушул жерге келип, жашоонун мыйзамынын аткарылышы ушул жактан башталарын толук түшүнүп атам. Тарбия мына ушул жерге келип мен түшүнүгүм 1 айдын ичинде мен буга чейин элес албай жүрүптүрмүн ислам дейм. Бул тарбия мына жүрөккө иманды киргизүү экен. Мен сага ушундай жакшылык кылам, сен мага рахмат айт деген биякта жок экен. Тарбия илим, билим менен гана берсе болот экен. Жүрөккө иман толтуруу, иманды күндө тазалап туруу экен. Жүрөктү тазалаганда, жүрөккө иман салганда көзүңдү тазалайт экен. Байлыкка чүңүрүп артынан чуркаба. Колуңду тазалайт экен. Бирөөнү чаппа, бирөөнүн мүлкүнө кол салба. Бутуңду тазалайт экен. Туура эмес жакка баспа. Анан кулаңды тазалайт экен. Ушак айтпа. Жаман сөздөрдү укпа деп. Мына биздин ислам динине баа бербей жүрүппүз. Ислам дини биздин өлкөнүн, коомдун өнүгүшүнө салымды чоң кошот экен, жанагындай тарбиясынын негизинде. Ислам дини биздин кылмыштуулукту жокко алып барат экен. Түз жолго тарбиялайт экен. Мугаллимдерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына 5 убак намазды тургузуп, сүрөлөрдү жаттап, дуаларды жаттап, үйгө бир жаңылык алып барып киргизип, башка жолдо тарбияланганды барып үйгө барып көрсөтөлү деген тарбия менен окудук 1 ай. Силерге чоң рахмат. Ар бир ишти баштаарда айтып жүргөн бисмиллах, зикирдин эң жакшысы ла илаха иллаллах. Аллага болсун мактоолор, пайгамбарга салават, окулуп турат күнүгө Курандан окуп тилават. Пайгамбарым Мухаммад жакшы көргөн үмөтүн туура жолдо жүрсүн деп калтырган бизге сүннөтүн. Бир аты бар Мустафа, бир аты бар Рахмат. Аллахума салли аля сайидина Мухаммад. Алла Таалам жараткан тозокта бары бейиш бар. Динге жакын болбосоң, акыретте кейиш бар. Дүйнөдө канча адам бар, жакшысы бар, жаман бар. Дин мээнетин кылам деп топтолуп келген адамдар. Жашоодо бар, өлмөк бар, алып барып көммөк бар. Барды кылган амалың таразада көрмөк бар. Өлүм чындык экенин бардыгыбыз билебиз. Ажал келсе бир күнү жыгач жаткан минебиз. Насип кылып Аллахым, миң адамында жыйналдык. Айын-гайын дот чыкпай анча мынча кыйналдык. Ошентсе да каарылар тажабастан үйрөттү. Катып калган тилдерди жөнгө салып сүйлөттү. Устаздардын баарына миң рахмат айтабыз. Бүтүп калдык окуубуз, эми үйгө кайтабыз.
Namaz okup el menen zikirlerdi tolturduk. Sabaklarga katışıp büt jinalıp olturduk. Bir ay öttü tezele, kündür künge ulanıp, Kur'an okup kalıştı, kança adamlar kubanıp. Keçirgile eğer jakşı жазбасам, keçirgile eğer kabar albasam, keçirgile tuğandar, kelip kaldı mına yemi Ramazan. Oroza ayı kelgende şeytandar tegiz baylanat, ança mılça kalganı azgırı üçün aylanat. Allah'ın ıyık kitebi, Kur'an düşkön bulayda, kança ilim үйrensök, oşol bolot çoğ payda. Hareket kılıp barыбыз, үйрensök bolot batırak, kadır tüm barı bulayda, min aydan da jakşırak. Ar bir nerse bir gün kelip eskiret, tağdar atat kayra dağı keskiret, toba kılıp ıyla suraylı, Allah uluk barыбызды keçiret. Kur'an ıyık anı barı bağlaşat, okugandı tegiz ele kalaşat, Allah жалгыз, Allah күчтүү теңи жок, бардык мактоо ага гана жарашат. Zikirlerden jakşısı la ilahe illallah, keçirimdүү boğruker, Allah'dan başka illah jok. Mında kelgen jakşı da bar, karı var, bilgen dağı bilbegeni dağı bar, bizge öğretip sabak berip çarşabay, yüzlöründen nur tөгülgen karılar. Abdurrahim çoğ ustaz, süylösö jırgap kalasın, bargan sayın kızıgıp, jakşı tasiri alasın. Nurullah ustaz süylösö bal tamatko tilinen, bayan kıyıp aytıp jılmaysa, kubanıp adam içinen. Allah Taalam jaratkan aymenen jarık günü bar, Usman karı okusa bulbulday koğuz ünü bar. Rinat ustaz azamat, sabaktı abdan keltiret, ar bir sözdü tak aytıp jürögüňe jetkiret. Jatkan baylar turgun dep, uktagandı turguzat, bayan aytıp kızıktı barına birdey uguzat. Kim ilimge çankasa suarıp jatat nur meçit, kançalagan karını çıgarıp jatat nur meçit. Jakşılıkka çakırıp ündöp jatat nur meçit, kündön künge özgörüp güldöp jatat nur meçit. Nasip kılsa mınakey, emi biz da kaytabız, köpsülüktün atından min rahmat aytabız. Maşallah. Rahmat Maşallah barınızlar. ne güzel. Maşallah ne güzel. Allah'ım kabul olsun. Demi bu yerde her türlü kesipten arkanday adamlardan, arkanday bozuştuk adamları gelipti biz. Ben 78 yaşlamın. Özüm kesibim boyunca 35 yıl organdaşlık kişiyim. Oblastlık, rayonluk dengeldeki yetekçi olganım. Demi bu dinge kelbeşten aldın biz ayabay kıyın elek de. Bardık joktu özümüz kılavuz deşilek. Oblastı başkaranda da şunday bir demeler vardı. Bu hizmet degen bu tekeberçilikten en çoksu oladı eken. Buna emi dinge kelip din menen kişine yaşap görüp tekeberçilik jöyüldü. Bu din bu şunday bir nerse ekende. Jana aldımdan çıkan 40 yıl işledim prokuraturada dedi bu. Oşo kişi menen talasta bir işlegen edek. Emi kelip kuvanıp atamında men. Karаңыздар эми bir aylık kurs degen bul ate az nerse eken de bizge okşogandarga. Эми men tekeberçilikti jok kılıştın amalını taptım da uşul hizmatka dese kol kötörüp baramın da. Uşul jerde da hizmat kıldık. Эми Allah'a şükür deyim de. Uşul bu jerge şu hizmat kıldırtıp alıp kelgen sizlerge, sebepçi olgan sizlerge çoğun rahmat. Al emi oku jaylarda okuduk. Men Bişkek'teki oku jayını bitirdim. Karagandı'da, Kazakistan'ın Karaganda'sını okup bitirdim. Özbekistan'ın Taşkent'teki oku jayını bitirdim. Misir'deki Akademiya Enstitüsü'nün Международный terörizm boyunca okup bitirdik. Birok silerdikinde oku jaydı körmedim. Emi oşmanca oku jaydın algan diplomu baya biröv aytıp ketti. Salıştırmalı tarazıga koysa basıp çıgat dep. Medreseden algan bilim öte başkaça ekende. Hazır balдар menen süйлöштүк, балдар менен көрүштүк, балдардын адеп аклагын көрдүк, адамга болгон мамилесini көрдүк, адам менен şu birge окутканын көрдүк. Таң калдык да. Адам баласы ушундай болот экен деди. Ол биздин жашыбыз 70'ten ашып кетсе дагы көп нерсени түшүнбөйт экенбиз алы. Эми түшүнүш үчүн
Men özümün kollegalarıma da uşul jaktan kayrılıp ketetilim de. Emin kızmatta жүрген adamlar kelgile. Jaşoonun bagıtını bileylik. Sebebi jaşoodun bagıtı bul ahiret eken de. Ahiretke kim dayardı körmese bul bolboydu eken. Oşonduktan ahirettin şu bagıtını biliş için sizlerden bir aylık kursuna geliş eken. Sebebi degende başka yerden ilim alalbaydı ekensin kişi. Masele bolsa da жүрөгүмдө дайымчы. Биздин эми атам бар 90 жашка чыгып калды, апам 80де. Анан эми баарыбыз жаман айтмак, жакшы айтмак, эми жаман айтмак жакшы жок дейт го. Эми ата-энелерибиз деле өлөт да. Өлгөндөн кийин баары сурак деген бар. Şu ой эме кыжаалат кыла берсе да. Эми атам менен апам бар, ошолордун алдында, Алланын алдында суракта эмне деп жооп берет? 9 балаң бар, Куран окуганы барбы? Allah'ını tanıttın mı деген surak gelet darbimizge. Şunda жүрөк kısılat ele de. Kur'an'da okuy albasak, namazımız turmes bolsa, namazı deli biz geç okup kaldık. Şu atenemiz biz için şunda kıynalıp kalavı degençi. Gözün atenemiz ötüp ketti de namaz okubay, soyun emesmençi. Şunçalık adam gıcalat boletek anan şu Allah nasip kılıp şu yerge gelip kaldık biz daha niyet kıldık ele Allah kalap gelip koydu oşoga bardığız şu ata-enelerimiz biz üçün жооп берет biz baldarımız üçün жооп беребиz da biz baldardı okuttuk özümüzdün mildetibizди atkardыk da bирок ата-enelerimiz bizdi oşo malda okuta alбай kaldı da себеби biz çaçırap kettik sayız бүтөрүмөнчү анан балдарга biz жооп беребиз үчүн окуттук баардыгын салдык да анан эми ата-энелерибиз биз үчүн жооп берип калбасын деп кечиrak ойлонуп калдык. Эми ошентсе да келип атабыз Аллам калбасын менен. Ошон үчүн ата-энелерибиз сиздерге жамаат кайрылып кетет элем. Ата-энелерибиз тууган уруктарыбыз биз үчүн жооп берип калбаш керек. Баягы сооп талашкан маалда ата-энелерибиздин болгон соогун тартып албашыбыз керек. Ушуга чакырып кетет элем да. Биз да ошо ата-энелерибизге берсек сооп берели. Алардан качып талашып байма болуп калбайлы да. Аллах'ın soğuğunu tartıp albaylı. Ошого эми себепчи болуп сиздерге Алла разы болсун. Алла каалаган нерсе болот дейт. Ошо Алланын бардык нерсе Алладан гана болот деген нерсе ошо жүрөгүбүзгө кирди. Куда калса иншалла колдон келишинче аракет кылабыз. Алла канча акыл эс берсе, канча эме болсо ошо жумшашка аракет кылабыз да. Ошон үчүн баардыгыбыздарга Алла Таала рахмат, разы болсун. Бизден келсе кечиргиле. Biz de bärіңizді keçirdik. Алымдарыңыз 2 жашоо бактылыгын берсин. Сиздер адамдар көп болсун. Амин, Алла разы болсун. Анан негизи ушул балдарымды динге үйрөтөйүн деп аябай мээнет кылып Түркистанга бардым. Андан чыгып нары Омскиге бардым. Казанга бардым. Ошо окуу жайларды издепчи балдарымды окутайын деп. Андан тышкары Москвага бардым. Анан ошо Москвага барсам, ал жактагылар таң калышып атат да, ошо силердин өзүңөрдүн Кыргызстаныңарда неме ушундай илим туруп, бизге келип окуйсуңарбы депчи. Анан дагы ошо Мекке, Мединаны дагы кыдырып, ал жактарда көрүп келдим. Бирок ушул жерге келгенде аябай толкунданып, ошо баягы 3 күндүк немеге чыгып келгенбиз Сусамырга. Ошол жерден карыкелерди көргөндө, ушу көзүмөн жашым токтобой, ушу аябай ыйладым да, шу балдарга дуа кылып, Аллахым ушундай балдар ушул жерде окуйт экен депчи. Мен болсо тиякта издеп жүрөм депчи. Көрсө ушул жерден эле неме кылсак, окутсак болот экен. Ушул жерде көпчүлүк адамдардын балдары ушул жерге окуганга аябай баарыбыз немебиз да, муктажбыз да. Анан ушул жерде келип карасам, ушул жерде жакшы имараттар салынып дагы болоптур. Берде карасам котлован казылыптыр. Анан ушул жерде адамдар эмелерге, туугандарыбызга кайрылып кетип элем. Ушул жерде бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушул жерге бир кирпичтен болсо дагы пайдабызды келтирип кетели депчи иншалла. Ушул жерге биздин балдарыбыз, келечегибиз, ушу балдарыбыз да ошолор окуса экен деп ошо аябай тиленем да. Рахмат. Алла разы болсун. Алла разы болсун.